сүйүнүч менен эстей албайм да, дайым капа болуу менен эстейм да. Себеби биздин врачтар да каза болуп калышты да. Өмүрдүн узун узак жолдорунда өзгөртпөй мүнөзүн да сыйырматын жашаган адамдардан дем күч алып жашоонун өзү кандай гана бакыт. Эртеңки күндү эч ким билип болбойт. Бүгүнкү тирүүлүктөн алып кубат, бүтпөгөн иштеримдин максаты чоң. Үмүттөр келечегим жарык кылат. Мен сүйдүм, бул өмүрдөн таптым бакыт. Мени да сүйүү жерге таштаган жок. Убакыт гана мага көрсөтө алды жашоомдо мен таппаган сөздөргө жооп. Бул өмүр жараткандан белек экен. Берилген өмүр сага ыраазымын. Кереги элге журтка көп болсо экен, мен ушул жашап жаткан жылдарымдын. Өмүр бул бизге Кудайдан берилген белек экен да. Мен ушундай түшүнүп койдум да. Ошо берген белегин биз аябай татыктуу жашап өтүшүбүз керек экен да. Албетте ошол ооруган адамды көргөнүңдө, ошол ооруган адам өмүр өтө кыска экенин, өмүрдө көп нерселер өмүрдү кыска кылып кое турганын түшүнүшөт да. Мына ошол адамдар менен сүйлөшүп отуруп, анан ошо аттиң айтканын карап, анан ошо көп адамдарга айткым келет да. Адамдар эң биринчи өмүрдү жакшы өткөрүш үчүн биз дайым мындай жакшы ниет менен жүрүшүбүз керек да. Чындыгында жакшы ниет менен жүрсөк, биз өмүрдүн таттуу экенин, өмүр кымбат экенин сезебиз да. Дээринде бар адам элге сөзсүз пайда алып келерин бүгүнкү каарманыбыз өмүр жолунда так даана айгинелеген инсандардын бири. Элек жеринде чоңоюп, билим алууга ушунчалык дилгирленип, бийик максаттардын сересине азыр жеткен учур. Жаштык мезгилимде мен негедир бир эсимде бар, ботаника деген сабакты өтүп калдык. Ошол жакта жаныбарлар жөнүндө, зоология сабагында ошо жаныбарлар жөнүндө өтүп атканда мен негедир ушул адамдын скелетин негедир ошол мезгилде гана элестетип баштагам да. Могу атам кечкисин бизге тоок союп, ошо тоокту шорпо кылып берсе апам, мен ошол ар бирибизге тийген сөөктү алып, мен ошолорду улаштырчу элем да. Улаштырып анан сөөк деген мындай болот турбайбы? Ушундай сөөктөргө анан бул булчуңдар кошулат турбайбы деп негедир ошол жаштыгымдан эле негедир бул адамдын мүчөсү, адамдын тулкун мүнөзү жөнүндө ой кетип эле ушул азыркыча эсимде бар да. Ошол ар бир сөөгүн, кичинекей сөөгүнөн бери кошуп, ар биринен сөөктү алып кошкон мезгил мен ошол эч эсимден кетпейт да. Ошол 14 жашымда апам катуу оорудан каза болуп калды. 6 бир тууган калдык. Анан ошондон кийин мен ушул кийинки мен өзүмдүн турмуштагы кийинки чоңойгондо кайсы кесипти аркалайм деген кесибим, мен ошол апам каза болгондон кийин толук мен ушул кесипке өтөм деп өзүмө катуу ант берип бел байлагам да. Жөпжөнөкөй карапайым үй бүлөдө чоңойгон элеттик кыз азыр элдин ден соолугун дарылоодо өзгөчө орду бар абройлуу дарыгерлердин катарында. Албетте, бул даражага жетүү үчүн тынымсыз эмгектенип, токтоосуз билим алганы өз натыйжасын берүүдө. Ошондон кийин эле ушул кыздар орто мектебине келдим. Анан эми шаарда баягы кичине болсо дагы орусчаны үйрөнө баштайсың да. Анан ошо Ош шаарында орусчаны кичине үйрөнө баштадым. Бирок мен баргандан эле бизге орус тилди окутчу да. Анан аябай окуганга, өтө орусчаны окутканга, түнү менен окуганга, ушул орусчаны түнү менен орусчаны окуйсуң, эртең менен орусча жооп бериш керек. Орусчаны бияктан жаттайсың, орусча китепти ачасың, анатомия болобу, биология болобу, башкасы болобу, бияктан орусчаны жаттайбыз. Бияктан окуп, ошону дагы түшүнгөнгө аракет кылчу элек да. Ошо менимче көбүрөөк эмгек талап кылды окшойт. Ушул эмгектин айынан эле биз ушул немеге, албетте биздин арабызда дагы ошого чыдабастан орусча түшүнбөй, аны түшүндүрө албай кетип калган өзү биздин деле